Инстаграмда баары бактылуу. Ал эмес, мен да Инстаграмда бактылуу адамдын образындамын. Бирок чыныгы жашоодо баары башка. Бактылуулук, сүйүү бар экенине ишенгим келеби, же өзүмдү алдап жүрөмбү, дал толук түшүнө элекмин. Сүйүп, бирок сүйгөнүмдү башка бирөөгө берип койгонума өзүмдү жек көрүп кетем. Башымдан өтүп жаткан азаптуу күндөр да бүтүп, сүйгөнүм менен бирге болорума ишенем. Мен өзүм Борбордогу телеканалдардын биринде кабарчы болуп эмгектенем. Бир күнү жумушка келбеттүү жигит кирип келип, бет маңдайымдагы орундукка отуруп, жаңы оператормун деп жылмайды. Ошентип Бекзат менен таанышып, көптөн берки тааныш адамдардай сүйлөшүп кеттик. Эмнегедир узун бойлуу жаңы кесиптешиме назарым түшүп, меники болот деп максат койдум. Жал тиктеп, көздөр менен сүйлөшүү башталды. Күн сайын жумуштан чогуу чыгып, чогуу сейилдеп баштадык. Үйгө келип, түнү менен ар нерсени ойлонуп жаттым. Акыры чыдабай, сага телефон чалсам, дароо алып, мени ойлоп жатканыңды айттың да, жарым сааттан кийин үйүмө жетип келдиң. Ал түндү экөөбүз бирге өткөрүп, мамилебиз ушундан ары уланды. Эртеси жумушка жөнөдүк. Кубанычым койнума батпай, бакыт деген ушул экен деп жайдары келе жаттым. Курбум, жылаңач Баатырды эмне кыласың деп, Бекзатты такыр эле жактырбай койду. Ага таарынып, алыстап да кеттим. Бир күнү анын телефонуна СМС келди. Айзада аттуу кыздан. Бекзат аны байкаган жок. Эмнегедир уруш чыгаргым келбей, көрбөгөн, билбеген адам болуп койдум. Бирок ошондон тартып, анын ар бир кыймылын байкоого өттүм. Арадан 2-3 жума өттү. Бир күнү жолугушууга чакырып, сүйлөшкөн кызым бар эле, ага үйлөнөм деп жүргөм. Бирок сени да кыя албай жатам деди. Бул мен үчүн катуу сокку болду. Аны кетирбөөнүн айласын издедим. Тымызын сүйлөшкөн кызынын көңүлүн бузуу үчүн ага байланышка чыгып, Бекзаттан боюмда бар, жакында баш кошобуз деп алдадым. Экөө бири-бирин таштабасын сезип жатсам да, сүйгөнүмдү башкага тарттырып жибергим келбеди. Бекзат болсо, мага айтпастан жумуштан 1 айга өргүп алып, телефон номеринде өзгөртүптүр. Бир күнү Бекзаттын эжеси коңгуроо кылып, инимдин тынчын алба, ал үйлөндү деди. Телефонум колумдан кантип түшүп кеткенин өзүм да байкабай калыптырмын. Ыйладым, сыздадым. Жакынын жоготкон ботодой боздоп жаттым. Сүйүү акыл эстен ажыратат деген чын окшойт. Бирок азыр жүрөгүмдө сүйүүбү, жек көрүүбү түшүнбөй калдым. Жашырганда эмне? Учурда эң кыйын деген молдолорго, көз ачыктарга барып окутуп жатам. Ооба, балким бирөө мени жек көрөр. Бирок мен ошондой жолго баруудамын. Экөөнү тынч жашоо бергим келбейт. Алгыз Бекзатты менден кандай ажыратса, мен да ошондой ажыратам. Бекзат мага акыры жөрмөлөп келет. Билем, бул күнөө. Бирок менде башка арга жок. Мага баары бир. Кандай жол менен болсо да Бекзатты кайтарып алам. Башкасы мени кызыктырбайт.